Assalamu алейкум. Саламатсыздар, урматтуу студенттер, урматтуу YouTube каналыбыздын катталуучулары. Мурунку видеобузда болсо биз авиан системден тапшырманы компьютер аркылуу мугалимибизге жөнөткөндү көрсөткөнбүз. Бүгүн болсо биз телефон аркылуу кандай кылып жөнөтөбүз, ошону көрсөтүп бермекчибиз. Аны үчүн өзүңүздүн телефонуңуздагы браузерге киресиз. Браузерге киргенде кайсыл университеттин авиан системин колдонуп атсаңыз, ошону жазасыз. Мисалы биз авиан Арабаев деген Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин авиан портал системасына кирип атабыз биз. Урматтуу студенттер, биз ушул авиан системибизге өзүбүздүн браузерден киргенден кийин бул жерден биз өзүбүздүн мугалимге тапшырманы кандай кылып жөнөтөбүз. Биз бул жерден семестр дегенди, өзүбүздүн окуп жаткан семестрди тандайбыз. Дисциплина деген жерден иностранный язык дегенди тандагандан кийин бул жерден экзамен дегенди тандайбыз. Бизге мындай болгон баракча чыгат. Биз бүгүн Курманбекова Наргиза Туратбековна эжейибизге өзүбүздүн тапшырманы жөнөткүбүз келип атат. Бул жерге өзүңүздүн эскертүүңүздү жазсаңыз болот. Эжейге саламатсызбы деп коебуз. Выберите файл деген жерди байкаган болсоңуздар, эмне болуп турат? Файл не выбран деп турат. Ушул жерди басабыз. Контрольная работа деп койсок, бул жерде выберите файл деген бизге ачылып берди. Выберите файл дегенди тандайбыз. Андан кийин телефонубуз бизге разрешение сурап атат. Буга окей дейбиз. Биздин өзүбүздүн сактаган файлыбыз, меники мисалы documents дегендин ичинде турат. Мына document дегенди окей дейбиз. Байкаган болсоңуздар, document 12 саламатсызбы деп өзүңүздүн каалаган нерсеңизди жазып, эжейге муну жөнөтсөңүз болот. Ушундай эле оңой, урматтуу студенттерибиз, биз бул авиан порталга Ишеналы Арабаев атындагы университеттин студенти Замирбек уулу Максаттын жеке баракчасы менен кирдик. Максатка ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле Ишеналы Арабаев атындагы университетибизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик каалайм, урматтуу студенттер. Дайыма ийгиликтерди жаратып, Кыргызстаныбызга кызмат кылган эң жакшы адис болуңуздар.